Амансызбы телекөрүүчү, назарыңызда адаттагыдай эле таң кырыйгөн бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайт. Агарып таңдын атканы, кызарып күндүн батканы, тирүүлүк жанга бакытко ар бир таңды көрүп атканы демекчи. Кайрадан бүгүнкү агарып аткан таңда сиздер менен амандашып, таң кырыйгөн телекөрсөтүүсү саламатсыздарбы? Ооба, мына ушундай кесиптешим экөөбүз таңкы маанайды сиздер менен чогуу тосуп жаткандыгыбызга албетте кубанычтабыз. Кубанычтабыз. Негизи эле кесиптеш ушул менден суроо болуп атат да. Үйдө муздаткыч болот да, ушул муздаткычта мисалы үчүн биз тамак аш салабыз, артып калат дегенде ошолордун баарын салганда мисалы ар кандай жагымсыз жыттар аралашып калат да. Ошол жыттардын мындай кантип арылса болот, ошол менде аябай көйгөй болуп жатат. Урматтуу телекөрүүчү, биз кесиптешим экөөбүз таң атпай эле көйгөйдөн баштадык, Анткени ар бир айымдын үйдөгү көйгөй дагы ошол муздаткычтагы жытты кантип кетирем деп баягы муздаткычтын ичине соода салабыз, анан ар түрдүү каражаттар менен жуйбуз. Мына ушундай доктор Клин деген Кыргызстанда чыккан ата мекендик өндүрүштүн ушундай атайын муздаткыч үчүн каражаты бар, ичине себеп туруп эле кесиптешим. 5-10 мүнөткө муздаткычтын оозун жаап туруп ачып койсок эле, муздаткычтын ичиндеги жыт дагы, бактериялар дагы баары жок болот экен. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчү, эгерде сиз дагы ата мекендик өндүрүштү колдоону кааласаңыз, доктор Клиндин мына ушундай ашкана үчүн багытталган толтура 100дөн ашык каражаттары бар экен. Эң башкысы япон техникасы менен жасалат. Эмне үчүн биз бүгүн айтып жатабыз? Анткени биздин көрсөтүүнүн демөөлчүлөрү дагы мына ошол доктор Клин компаниясы экендигинди эсиңиздерге салып өтөбүз. Анан эми бүгүн бизде өзгөчө коногубуз бар, кесиптеш. Албетте, ал конокту өзгөчө тааныштырып кетсем, бул коногубуз кызыкча юмористик берүүсүнүн, акыл ордо балдар интеллектуалдык берүүсүнүн, добуш социалдык берүүсүнүн түзүүчүсү, ошондой эле Башаламан, Башаламан 2, Чек ара, Жаңы жомок, толук метраждуу көркөм фильмдердин режиссеру, азыркы учурда болсо ТРК Спорт каналынын башкы режиссеру, Арена, Мыктайм жана башка спорттук берүүлөрдүн автору, деги эле Кыргызстандагы олуттуу өткөн спорттук мелдештердин эфирге түздөн түз чыгышына тиешеси тийген ТРКнын отличниги, маданияттын мыкты кызматкери Элдияр Айыржиев. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсызбы? Каяктан алып калды? Түнү менен изилде уктабайт. Кандайсыз? Шүгүр Кудайга. Кош келипсиз. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Эртең менен убактыңызды биздин телеканал үчүн арнаганыңыз үчүн адегенде ыраазычылык билдиребиз. Эми азыр жумуш кандай болуп жатат ТРК Спортто? Жумуш жакшы, жумуш оор, жеңил деп айтпайм, анткени биз түз эфирде 10 саат берип көрсөтүп турабыз, анткени бүт соревнованияларды, бүт баардык соревнованияларды мындай түз алып бергенге аракет кылабыз. Ар бир футболдук мелдеш болгон сайын сөзсүз түрдө түз эфирден биз көрөбүз го, мынакей артында ушул кишилердин эмгектери жатат. Ооба, бирок мындай да, силерге мисалы футболду 2 эле таймда 45 мүнөттөн 90 мүнөт көрөсүңөр, а биз болсо уже 9 күн даярданабыз дегендей да, ошолчу. Анткени биз мисалы биздин сборный ойногондо ага чейин эле бир жума мурун келет бизге. Момда камера керек, момда эме керек деп даярдык аябай көп болот да. Кайсы оюнчулар катышат, ар бир оюнчу жөнүндө баягы комментатор маалымат алыш керек дегендей, анын артында полтоту ийгилик, аракет, далалат, мээнет жатат. Анан эми негизи режиссерлукка кантип келип калдыңыз? Режиссерлукка эми кичинекейимде эле баягы биринчи биз убагында кинолор башталбады эле, Ван Дам, Брус Ли дегендейчи. Ошодон башталды десем болот, анткени аларды көрүп турап, анан кийин камера чыкканда ошентип тартып көрөлүчү деген, ошоштуруп көрөлүчү деп атып эле анан кийин келип калдык да. Эң кызык. Ошол режиссерлукка келип калдым деп атпайсызбы? Ошол негизи бир нерсени кылат, билим менен аракет кылышат да. Мисалы ошол атайын ошол билим алдыңыз беле режиссерлук жактан же кызыгуу менен эле башталып кеткен эмне болду? Ошо билим деген жерге келгенде кыйналам да деп. Билимде уже 45ке чыгып атам, дипломду эми алам да. Ага чейин ошо только аракет менен эле иштеп жүрдүм. Уже КТРга келгениме 22 жыл болду. А телевидение менен жүргөнүмө уже 98-жылдан бери мындай эме болуп жүрөбүз. Камера колго тийгенде эле баштап эле мондай тартып көрөлү. Биз ага чейин дагы ошо университеттин частный эмелеринде, телевиденияларында ошо жөн эле опыт алып жүрдүк да. Жардам берип келиңиз, жардам берип коелучу, тартып коелучу деп. Ошо 98-жылдары эле уже биз кызыкчанын жаңы вариантын тартканбыз. Ош мамлекеттик университетинин астынан Үмүттен телеканалы бар болчу, ошонун ичинен Скотч деп чыгарчык да. Студенческий болчу да. Өзүм
Оштуда окумуш болот элем, бирок ошгуда жүрчү элем да. Аны да окууну бүтүрө албай калдым да, ошо именно ошо телевидениянын аркасынанчы. Аягына чыкпай калдыңыз. Аягына чыкпай калдым. Анткени мен ГАИге окуп жүргөм да. 6-курс болгондон кийин чөтө бул меники эмес деп туруп 6-курста таштап койдум да. Бир жыл калганда. Аз калганда кетип калган турбайсызбы? Бирок өзүңүздү тапкан учуруңуз болгон экен да. Сиздин жумушуңуз кайсыл эмнесине жагат экен, баягы билгенде, туюп сезгениңде кайыл болуп эле таштап сала бересиң да. Анан эми кино тартууңузга кандай себеп болду? Анан сиз өзүңүз дагы актер катары дагы тартылып жүрөсүз кинолордо. Өзүмдү актер катары сезбейм го, режиссер катары деле сезбейм. Просто ошол баягы кичинекейибиздеги айтып бердим го, ошо буларды тартып көрөчү деген эле эме болчу, мындай аябай күчтүү желанием эле болчу да, ошондой кызыгуу эле болуп элечи. Анан кийин бияка телевиденияга келгенде деле ошо кино тартам деп келгенбиз да. Мен мисалы Оштон атайын келгем, Бишкекке кино тартабыз деп башында биз башаламанда тартканбыз. 2000-жылы тартып көргөнбүз, 2001-жыл. Анан окшошпой калып, балдар таркап кетип, анан кийин ошол жерде мен тартабыз деп мен Бишкекке келгем, атайын келип эле кыргыз фильмге келгем. Кыргыз фильм кирсем, коридордо эч ким көрүнбөйт да. Экинчи этажына чыктым, эч ким жок. Анан кийин КТРге барайынчы деп КТРге келсем, элдер көбүрөөк. Анан бир эки камералардын баары болчу, аябай жакшычы. Бетакам дегенче, болду, ошондон тартабыз деп. Мен ошол жерде калып кеткем да. Анан ошол сыртында эле жүргөм. КТРге кире албай эле ар кимге деген кийин жардам берип барып, анан өзүмдү айткандай өзүм ишимди доказать этип, анан кийин тарттык да. Караңызчы, элестир ушундай бир нерсеге жетем деген киши ушунчалык аракет кылып, ошол нерсеге жетем десе жете алат десек болот да. Анан эми сизге кино тарткан жагабы же киного тартылган жагабы? Жок, мага тарткан жагат. Мен ошо телевиденияда деле ошо эмеден закадровый артта турган үчүн ошондо жагат го. Ошон үчүн мындай телевиденияда жүрөм го. Анткени закадровыйда мындай пластилинге окшоп өзүң бир нерсени мындай чыгара аласың да. Аткарган мага кичине жакпайт да. Эле мындай көрүп алып уялам да, ушуну аткарбай эле койдум, ушуну сүйлөй эле койдум турам депчи. Негизи мындан сырткары, кинодон сырткары өзүңүздүн атайын акыл ордо, добуш деген эмелер түзүп атпайсызбы? Ошолорду түзөрдө кандай, кайсыл жактан идея келди эле? Эмнеден уламандан мындай күч алып ача алып жаңы долбоорлорду ачтыңыз? Акыл ордонун башталышы бизге жетекчилик интеллектуальный бир эме кылгыла деген, долбоор кылгыла деген проект. Анан кийин биз не кылабыз деп андай айтканбыз. Анда биринчи Москвага барып келейин мен деп. Анткени Кыргызстанда интеллектуальный оюн жок болчу да. Бар болчу, баягы кагазды көтөрүп алып эле мынтип 2-3 депчи. Мага бергиле, мен эмеге барып келейин Москвага деп турам. Мен Москвага жөнөтүшкөн 3 күнгө. Биз ошондо бир ОРТга барып, бирсе көрүп, анан кийин СТСте «Самый умный» деген передача болчу, Тина Канделакен. Ошонун передачасына эмне барып, көрүп, ошолор менен сүйлөшкөндө алардыкы башка эчкенде, алар уже бизге акча сурашкан да. Биз ушундай долбоорду беребиз, силер бирок монча даяр долбоорду берет, сиздер акча төлөп беришиңиз керек. Болгон силер мындай эле деп, анын суммасы аябай чоң болчу ошондочу. Анан кийин мен аны билгем да, биздин жетекчилик андай сумманы көтөрө албайт. Келип туруп анан кийин ушундай долбоор жасайбыз деп, анан өзүчө биз башка программисттер чакырып, мындай кыргызча «Самый умный» кылганбыз да, ушуну акыл ордон жаңы чыгарганбыз. Акыл ордого аябай да күч дагы эме да кетти. Мээнет аябай чоң кеткен. Акыл ордо анан балдардын сынагынан сынбайсыңбы деген көрсөтүүнү дагы биз убагында күтүп көргөнбүз. Анткени эмоцияга бай, кызыктуу көрсөтүү болчу да. Бул кантип пайда болду? Балдардын сынагынан сынбайсыңбы? Анда Жаштар студиясынын атынан чыгып баштаган да. Аны мен ошол жерден режиссер катары мени сунушташкан. Идеясы меники эмес болчу, бирок ал жакта режиссердукту мен кылгам. Ошо. Сонун кино тартып калдыңыз да. Негизи мисалы кино тартканда режиссерлордун иши аябай оор да. Анткени актерлор өзү менен өзү иштесе, режиссерлор ар бир актер менен иштеп чыгыш керек болот да. Ошол башаламан киносун тартып атканда мындай актерлор менен мындай келишпестиктер же болбосо мындай өзүңүздүн кантип аласыз деген сыяктуу эмелер болгон эмес беле? Жок, башаламанда
сценарий жазылып атканда ар бир өзүбүздүн эле характеристикага ылайыкталып жазылган да. Атайын элечи, анткени биздин өз бирибиздин потенциалыбызды билебиз да. Эмнеге жарайбыз, кандай кылып секирет, кайерге кантип ойнай алат, характерине ылайыктуу кылып, ошондой кылып жазган. Анткени мисалы Куба эч качан деп эме болуп кетет да, анткени ал өзүнүн түзүлүшү, өзүнүн турпаты ошондой мындай серьезный бала. Мени серьезный кыла албайт болчу, анткени мен кичине серьезный ойномош болотум, баары күлүп мындай эме болуп кетти. Ошон үчүн характеристика өзүгө ылайыктап туруп эле жазып, ошо ылайыктап, ошондон эле киного мындай айтканда өзүң эле ойночу деп эле киргизип койдук да, кичине эле башкача эмелерди коюп эле, ситуацияларды коюп дегендей элечи. Болсо ар биздин өзүнүн характеристиси болду. Ал эми ал биринчи баштары. Кийинкилери фильмде болсо, мисалы актерлор менен иштеш чындап эле кыйын. Анткени мисалы башталган экинчисинде тартып атканда кичинекей баланы тандап атканда аларга моундай болот, сен атаң мындай болот дегенде мынтип ая биринчи таң калып, анан кийин анын образына кирип, ал менен сүйлөшүп, ал менен 1-2 күн жатып, монтип ээрчишип, анын бүт эмесин жибичиш керек болуп туруп, анан кийин эме кылып аттык да. Калгандары 1-2 профессионалдар бар болчу. Ошо профессионалдар менен, непрофессионалдар менен иштешкен аябай кыйын да, анткени непрофессионалдын алдына алардын өзүнө деле айтып бересиң, профессионалдарга эле кичине эле задача берип койсоң, ал өздөрү эле кылат, анан кичине эле коррекция кылып коебуз да. Непрофессионалдар булар мынтип пластилинге окшоп жибитип, сен биягынан мындай кылышың керек, сен моундай образ кылышың керек деп, анын келерки арттагы эмени дагы даярдап беришибиз керек да. Сен убагында мектепте жаман окугансың деп болгон, ошентип алып келиш керек да алардычы. Болгон задачанын баарын айтып берип. Ал эми кызыкча деп аталган юмор тибиндеги берүүнү дагы тартып калдыңыз да. Бул деген баягы азыркы тил менен айтканда баягы тамаша торго салып жашоочулардычы, мисалы бир чыгарылышын көрүп калдым атайын кечиндечи, эстеп коеюн деп. Анан элдер басып баратканда эле сиздер баягы бир кайсыл бир жаныбардын үнүн кылсаңыздар элдер чочуган кадрларды алып турасыздар да. Анан негизи азыр ушундай көрүүлөрдү биз көп көрөбүз го, чет мамлекеттик тамаша торлордо. Анан бирок кыргыздарда эмнегедир жок болуп атат. Кайра ушундай кызыкча сыяктуу дагы бир долбоорду иштеп чыгайын деп ойлонгон жокпузбу? Жок, такыр ойлонгон жокпуз. Анткени неден байкап калдык, кызыкчаны тартып такыр 3-4 жыл келгенде биздин аудиторияларыбыз мындай күлбөй калды да. Мындай айткандачы, биздин анткени азыркы мисал, азыр эски кызыкча менен көрүп туруп, азыр жаңы бизде чыгып аткан балдардыкын салыштырсак такыр башка да. Биздики баягы мен ушуга мурун кантип күлчү элек деп биз өзү таң калабыз да, ушуну неге биз тарттык элек депчи. Анткени өзүнүн убагы менен болуш керек экен да. Азыр биз тартсак, чын айтканда 1-2 эле биздин таанышыбыз эле күлбөсө, азыр күлдүрүү кыйын. Жок, кыла албайбыз. Анткени бул азыркы балдардын динамикасы башка, мындай айтканда юмору башка, такыр башка да. Аларды түшүнүшүбүз керек, бирок түшүнө албай калабыз да кээбирдечи. Бирок аларга жагат дегендей. Азыр ушундай болуп атпайбы? Негизи ошол кино тартып атпайсызбы? Негизи бирок кино тартып келсе көп болуп тур да. Эмне үчүн тартпай калдыңыз же болбосо башка жаңы пландар болот? Спорттон бошобой жатасызбы? Өнүгөйүн деп атасызбы? Жок, КТРК спорт биринчиден жаңы ачылганда аябай кыйналдык. Убакыт деле болбоду. Анткени бизге ишенип беришти. Бир эле азыр өзүм жеке амбициям менен мындай кылсам, КТРК спортто аябай көп нерсе калып кетмек да. Ошо КТРК спортко аябай биринчи эме кылдык. Азыр бирөөсү жакшы. Анткени балдар бар, профессионал балдар болуп калды. Алар өздөрү тартып кетишет. Быйыл буюрса бүтөм, эменики искусство, именно кинорежиссерлукту жазып, ошону дипломдук защитам бар. Андан кийин пландарым бар, тартам деген. Коюп атам. Быйыл болбосо да эмки жылы уже чоң долбоорлор менен баштайм. Негизи режиссердун жумушу кандай болот? Режиссердун жумушу айтып берсең ыйланып өлүп кетет да. Ыйлатыңызчы бизди. Жок, режиссердун жумушу айта албайсың да кээбирдечи. Анткени мисалы аны телевизиондук режиссер башка, кинонук такыр башка да, эконук башка. Телевизионда силер өзүңөр билесиңер, ал бул динамикалуу эме. Монтип тез кылыш керек, ондай кылыш керек, бериш керек. Кинонукунда болсо шашпай кылыш керек.
Мунун ар бир деталын ойлоп Ойлонуп чыгасыз. мындай болду деп аны ойлонуп туруп, мында бир жылдын ичинде биз 1,5 саатты монт берип атсак, телевиденияда билесиңер, бир күндө 1,5 саат беришибиз керек болуп калат да. Ошон үчүн динамикасы экөө бөлөк, анан кийин экөөмдү айтканда баары кыйын, өзүңөр да билесиңер. Кинодо оюңду бышыктап, идеяңды толтуруп алып, анан ошол баягы жумушуңду жазсаң болот. Теле берүүдө болсо, сиз айткандай убагында берип калбасаң эскирип калат, убактысы өтүп кетет, анан кийин кишигер баягы теле көрүүчүлөр көрбөй калат, же болбосо эмнеге баягы убагында берген жок деген нараазычылык болот. Ошондуктан теле көрсөтүүлөрдүн артында иштегенде ушундай бат темп менен иштейсиң. Эми биз жеке жашооңузга келели, кесиптешим. Ооба. Эми көрүүчүлөрдүн баары биле бербейт. Бүгүнкү коногубуз кимдин күйөө баласы экенин билбейт дегеним да. Чекчейип отургандан эле байкасак болот. Эми өзүңүз айтып бериңиз. Менин аялым Алтын кыз Абдырахманова, улуу комузчу Нурак Абдырахмановдун кызы. 4 балабыз бар. Келинчегим өзүнүн мындай бир жеке студиясы бар. Телевизионду укмайсыз мындай? Кийим тигет. Кийим тигет. Кандай деп Улуттук айтылат? кийимдер Улуттук тигет. кийимдер тиге турган студиясы бар. Студия деп коебу, цех деп коебу, мындай ошо. Студия деп көбүнчө студия шаняр, студия деп айтып турат ошо. Бактылуубуз. Жакшы. Кыска менен айтканда бактылуубуз дегенде. Бактылуу. Эми биз эми атайын ушул жерге келгенде Нурак Абдырахманов жөнүндө суроо койсок дагы туура болбой калат. Кандай кайната болчу? Дайыма бай отурганда балким силерге кеп кеңешин айтып, же комуз ойноп берип? Кандай мындай мощный деп айтайын. Мен башында атамды таанычу эмесмин да. Аял менен эме болуп атканда деле, мисалы биз жаңы телевидение алда мен аялым ошо эмеде телевидениеде иштечү, экөөбүз ошол жактан таанышканбыз. Анан кийин айтып берчи, мен атам ушундай болчу. Мен жүгүрүп барып үйгө барып айткам, апа, Нурак Абдырахмановду тааныйсыңарбы десе, ал комузчу го, деп. Деп анан кийин эме болгом да. Анан кийин таанып баштагам комуз. Бирок гүйлөрүн укчумун, бирок кимдики экенин билчү эмесмин да. Аябай жакшы да. Могу гүл сонун деп эле коелчумун да. Кино сонун экен деп, бирок ким экенин билчү эмесмин да. Кайната кандай болду? Жакшы, сонун. Аябай түшүнүктүү болчу. Мен чыгармачылыгымды билген, колдогон ата болчу. Жакшы. Өзүмдү дагы жакшы эме анткени биякта күйөө балдар мисалы үйгө барганда иштетчү да. Иштеткен да, мен аны иштей албай эле өзүмчө эле биякта бактарда эле мындай кылып жүрө берчүмүн да. Анан кийин атам болсо бир жолу баарын чакырып келип туруп эле, балдар берле деп балдарды чакырып, мени чакырды, бергелди. Кичинекей бир мындай жыгачты коюп туруп эле. Балтан карма деди. Кармадым. Чап деди. Чап. Көрдүңөрбү балдарды? Көрдүңөр. Болду, ушинтип мен балам иштеди силердин көзүңөрчү деп коюп койду. Анан мен түшүнчү эмесмин, кийин түшүнбөдүм аны деп. Ооба, мурда илгерки кишилер баягы күйөө балдарын отун жардыртып сынаган го. Анан мына ушул ыкманы колдонгон экен, анан качан карасаң эле элди арый салып жүрө берет, биз эле иштей беребизби деген дегендердин оозун жапканга баягы баарына бирдей караганга аракет кылган киши болгон экен демек, сонун. Анан Алтын кыз эженин маегинде дагы көрүп калдым эми, кызым күйөө тандаганда адашпаптырсың деп айткан жери бар экен. Бир четти угуп сүйүнүп кубанып да калдым. Анан эми сизге эркин микрофон берели. Атайын убактыңызды бөлүп бизге келип бергендиңиз үчүн теле көрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алсаңыз болот. Баягы тойлордо келгенде келе муну айт дегенде качып кетип калчумун да көбүнчө. Азыр кача албайм деп кой. Сиздерге рахмат. Силердин телевидениелерге ийгилик, чоң каналдардын катарына кошулуңуздар. Сиздерге өзүңүзгө биринчи ден соолук, оорубаңыздар. Рахмат бизди чакырганыңыздарга. Көрүүчүлөргө эмне демекчибиз? Эч качан азыркы
жаман нерсени эч ойлобоңуздар, жалаң эле позитив менен жашаңыздар демекчимин. Рахмат. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул өтөгөн кызматыңыздын үзүрүңгөрүңүз мындан дагы биз күткөндөн дагы жакшы теле долбоорлорду иштеп чыгып, эл оозуна алынган, теле көрүүчүлөр күтүп, эңсеп күткөн теле берүүлөрдү, теле долбоорлорду биз сизден күтөбүз албетте. Урматтуу теле көрүүчү, мына ушундай бүгүн биз кесиптешим экөөбүз таң эрте Элдар Айылчиев менен сүйлөштүк. Ал ким деп турган болсоңуздар, КТРК спорттун башкы режиссеру, ошондой эле кинорежиссер, бир топ эл оозуна алынган убагында кинолорду тарткан, кээ бир учурда өзү дагы актерлук ролдорду жараткан инсан бүгүн бизде конокто болду. Албетте, бизден алыстабай туруңуздар. Кайрадан сиздер менен жолугучак.